Саламатсызбы, Саламат мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Мына эртең болуп турган майрамыңыз менен биздин эр жигиттердин, мырзалардын чекти коргогон күнү менен куттуктайбыз. Сизди студиябызга чакырганыбыздын себеби мына акыркы биз билгенден сиз ушул улуттук олимпиада комитетинде жаштайыңыздан 15 жылдан бери эмгектенип келесиз. Анын ичинде бир топ жетекчилер алмашты. Биз жанагы жөжөнү күздө сана дегендей акыркы 5 жылдагы жасалган улуттук олимпиада комитетиндеги иштер боюнча коомчулукка азын-аулак айтып кетсеңиз. Саламатчылык, рахмат. Мен Олимпиада комитетинде 2006 жылдан бери иштеп келатам. 2015 жылдан бери башкы катчы болуп иштейм. Азыр ушул Олимпиада комитетинин акыркы 4 жыл деп айтып берели, анткени бизде Олимпиада комитетинде цикл, олимпийский цикл деп каралат 4 жыл. Бир олимпиададан баштап экинчи олимпиадага чейин. Ошондо 2016 жылкы Рио олимпиадасынан бери биздин жашаган иш аракеттерибиз жөнүндө айтып берсек, бизде өзү олимпиада циклинде даярдык 3 эң негизги спорт мероприятиялары бар. Биринчиси эң чоңу бул Азия оюндары. Азия оюндары олимпиадага 2 жыл калганда башталат. 2018 жылы Бул даярдык болуп калат, бул ошондо биринчи тест болот да. Спорт федерациялары, тренерлер, спортсмендер өздөрү Азия деңгээлине чыгып туруп, биринчи жолу өзүнүн машыккан процесстерин текшерип алышат. Анткени биринчиден биз Азия спортсмендери менен мындай соперник болуп, өзүбүздүн деңгээлибизди текшерсек болот. Ошондо Азия оюндары 2018 жылы Индонезияда, Жакарта шаарында 18 августтан баштап 2 сентябрга чейин өттү. Бизден 149 спортчу катышты. Анан алардын жыйынтыктарын сиздер билесиздер. Биринчи жолу Кыргызстан 20 медальга ээ болду. Анын ичинен 4 алтын медаль, 4 күмүш медаль, 12 коло медальдарын утуп алдык. Биз ошондо биринчи жолу демиөрчү болуп, спонсорский программабызды ачып туруп, бекер форма алып бергенбиз спортсмендерге. Экинчи этап болуп, ошол олимпиада циклинде спортсмендерди текшерип, олимпиада деңгээлине чыгарыш үчүн экинчи эң мындай чоң биздин мероприятиябыз бул жаштар арасында өтө турган олимпиада оюндары. Бул ошол биздин эң мындай элитный жаш, элитная молодежь. Ошолорду биз мындай всемирный деңгээлге чыгарып туруп, бүт мамлекеттер менен текшеребиз. 2018 жылы биздин жаштар арасында олимпиадасы Буэнос-Айрес шаарында, Аргентинада өткөн. Ал 6 октябрдан баштап 18 октябрда өтөт. Бизден 7 спортчу балабыз катышат. Анан жыйынтыктарында өзүңүздөр билесиздер. Денис Петрашов бизде сууда сүзүү боюнча спортсменибиз күмүш медалына ээ болот. Анан кийин Борец балабыз, балбаныбыз күмүш медалына ээ болот. Анан жаңы фехтование боюнча спортчубуз Хасан Баудунов деп, ал деле күмүш медалына ээ болот. Андан тышкары смешанный команда деп эл аралык олимпиада комитети ушундай бир дисциплиналарды киргизген. Ар кайсы мамлекеттерден спортсмендерди бириктирип бир команда кылат. Ошондон дагы бизде фехтованиеден, анан кийин дзюдодон коло, анан кийин күмүш медалыбызга ээ болобуз. Ошондо 7 спортсменибиз 5 медаль алып келишкен. Анын өзү жаштар арасында олимпиаданы бул биздин улуттук олимпиада комитетинин проектиси. Биз лицензионный турнир деп коет, жаштар арасында олимпиадага катышыш үчүн мындай чоңдор арасындагы олимпиадада эле лицензия, квалификация өтүш керек. Ошондо квалификационный турнирлерге сборный команда барып туруп, ошол жерден лицензияны утуп туруп, анан кийин гана жаштар арасындагы олимпиадага бара алат. Ошол программанын баардыгын биз улуттук олимпиада комитети көтөрүп, федерацияларга мындай жардам берип, сборный
курама командаларды жибергенбиз. Андан кийин андан тышкары спортсмендерге, ошо жаш спортсмендерге олимпиада стипендиясын бергенбиз Буэнос Айреске. Бул экинчи этап. Ошондо машыктыруучулар, башка машыктыруучулар, федерациянын жетекчилери алар ушул эки чоң мероприятиянын негизинде олимпиадага чыга турган балдардын составын түзөт. Эми азыр болсо ошол Азияданын негизинде, жаштар арасындагы олимпиаданын негизиндеги чыккан курама командалар лицензионный турнирлерге катышып, Токиодо өтө турган олимпиадага жолдомолорго лицензионный турнирлерге катышат. Бул даярдалып жаткан олимпиадага сиздердин оюңуздар боюнча кайсы балдар бүгүнкү күндө жакшы машыктырылды, алар катыша алат? Же алар атайын жолдомо жибергендин негизинде гана барышабы алар? Өзү олимпиадага катышыш үчүн спортсмен жолдомо алыш керек. Квалификациядан өтүп туруп, өзү ушул эл аралык даражадагы спортсменмин деп далилдеп бериш керек. Ошон үчүн лицензионный турнир дегендер квалификацион ошондо гана бара алат. Азыркы күндө бизде 5 жолдомобуз бар. Анан эми мындай прогноз кылганда өзү мамлекеттик спорт боюнча агенттигибиз 21-20 деп прогноз түзүп атышат. Биз деле ошолордун прогнозуна кошулабыз. Биздин байкашыбызча акыркы учурда федерациялар, мисалы үчүн күрөш федерациясы, дзюдо жана башка ушундай түрлөрдүн ичинен кээ бирөөлөрү мындай өнүгүп жакшы нерселерди көрсөтүп жатышат дагы, кээ бирөөлөр дагы деле мындай көп мурдагыдай бир убакта өзүңүзгө болгондой спорт абдан эле артка кетип калбады беле. Ошондогудай эле солгун мамиле жасап жатат да. Сиздин байкашыңызча бүгүнкү күндө ошо алдыда келаткан федерацияларды ким деп айтып бере аласыз? Өзү мындай лидирующий федерация деп айтсак болот. Булар күрөш федерациясы, дзюдо федерациясы, легкая атлетика федерациясы, мындай бүт эле федерациялар аракет жасап атышат. Анан сиз айткандай алардын арасында мындай кыйын Азия деңгээлинде медалдарды алган, жаштар арасында дүйнө чемпионаттарында медаль алган федерацияларды лидирующий федерация деп айтсак болот. Бирок жаңы өсүп келе жаткан федерациялар дагы бар. Аларга дагы биз жардам берип атабыз. Мисалы үчүн колдоо көрсөтүп жатып атабыз. Азыр акыркы 4 жылдык олимпийский циклде биз айта кетсек, жа атуу боюнча федерация, андан кийин триатлон федерациясы. Бул федерацияларга биз колдоо көрсөтүп, эл аралык олимпиада комитети аркылуу проекттерди ачып, анан развитие национальной федерации деген проекттери бар. Ошо биринчи проектини жа атуу боюнча федерация алып туруп, 1 жылдан бери эл аралык федерациядан эксперт келип, аларга жумушту тууралап берген. Азыр болсо триатлон федерациясы ушул программаны колдонуп, эл аралык федерациядан келип, триатлонду дагы өнүктүрөт. Андан тышкары велоспортту айта кетсек болот. Бул жаңыдан жандырылып келе жаткан федерация. Бизде деле пландар бар, аларга дагы жардам беребиз. Эми мындай жакшы федерация, жаман федерация деп айтса болбойт. Бүт эле федерациялар иштеп атышат. Мындай кичине кыйын федерацияларды көрүп, башка федерациялар деле подтягиваются. Ошолорго карап, алар да аракет жасап атышат. Негизи мындай ушу спорт менен биз көбүнчө аралашып иштешип калдык. Биздин өкмөт тарабынан аз акча бөлүнөрү айтылып, бир кезде спорт ошон үчүн артка кетип калгандыгы жөнүндө көп айтылат да. Бүгүнкү күндө ушул улуттук олимпиада комитетине өкмөт тарабынан каржыланышы кандай? Же сиздер өзүңүздөр эле бир спонсорлорду таап, инвесторлорду таап эле ошолор менен иштеп жатасыздарбы? Өзү бул жерде каржы жагы кандай каралат? Каржы жагын караганда биякта туура түшүнүш керек. Мамлекет жактан колдоо болот спортко. Мамлекеттин колдоосу мамлекеттик спорт агенттигине бөлүнөт. Ал жерде мындай аз акча деп айтса болбойт. Акча жакшы эле бөлүнөт. Федерацияларга, анан учебно-тренировочный процесске, соревнованияга катышканга мамлекет тараптан ошол мамлекеттик агенттигине акча жакшы бөлүнөт. Биз тарап болсо, биз улуттук олимпиада комитети, биз общественная организация, биз эл аралык олимпиада комитетинин Кыргызстандагы өкүлүбүз. Биздин бюджетибиз специализировано на
олимпиадага даярдык, азиадага даярдык проект аркылуу, грант аркылуу биз спортсмендерге стипендия беребиз. Мисалы үчүн Токио олимпиадасына 2 жылдан бери биз 10 мыкты спортсмендерге $500 айына төлөп беребиз. Бул олимпиада стипендиясы деп аталат. Азыр 2022 жылы өтө турган Пекин кышкы олимпиадасына 2 мыкты спортчуну аныктадык. Аларга ай сайын $1,5 миң төлөп беребиз. Андан тышкары тренерлерге дагы жардам беребиз. Тренер машыктыруучуларга семинар өткөрүп беребиз. Атайын семинар. Буну биз эл аралык олимпиада комитети менен, эл аралык федерация менен биргеликте тренер курсунун программасын түзүп туруп, ошо дүйнө жүзүндө эң ушул тема боюнча эң кыйын болгон эксперт келип, биздин тренерлерге 1 жума же 10 күн семинар өткөрүп берет.